Кыргызстан Өзбекстан ымаласы жанданат. Бул максатта алгач эки өлкө башчылары соода экономикалык алаканы өнүктүрүүгө кириптир. Соңку 6 ай ичинде Кыргыз-Өзбек соода жүгүртүмү 138 миллион долларды чапчып, көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе жогорулаган. Эгерде экспорт 61 миллион долларга жетсе, импорт 77 миллион доллардан ашты. 5-6 октября состоится государственный визит президента Кыргызской республики. Президент Алмазбек Атамбаевдин 5-6 октябрга белгиленген мамлекеттик иш сапарында өзгөчө көңүл соода экономикага бурулат. Ушул тапта тараптар кайра иштетүү, өнөр жай, текстиль жана Кыргызстандын аймагында логистикалык борборлорду куруу жаатында долбоорлорду карап жатышат. Бул аракеттер азыктардын эч кандай тоскоолдуктары жок ЭЭптин алкагындагы мамлекеттерге экспорттоого жол ачат. Мындан сырткары Ташкентке Кыргызстан-Өзбекстан глобалдашуу заманындагы өнүктөө шаталышындагы бизнес форум өтөрү пландалып жатат. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы маселелерди чечүү президент Алмазбек Атамбаевдин башкы максаты. Ташкентке болгон сапардын алкагында эки мамлекет ортосунда чечилбей калган жерлерди делимитациялоо маселеси талкууланаары күтүлүүдө. Серепчилердин баамында Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынын 85%-нын такталышы эки өлкөнүн кызматташтыгынын артып жатканынан кабар берет. По энергетике проводятся переговоры по поставке электроэнергии, то есть по экспорту электроэнергии из нашей. Энергетика боюнча айта кетсек, сөз Кыргызстан Өзбекстанга электр жарыгын экспорттоо тууралуу болууда. Маалым болгондой, эки өлкө башчылары Камбар Ата биргесинин курулушу боюнча алаканы бекемдөө жаатында дагы иш алып барышары болжомдонууда. Жалпысынан айтканда, сентябрь айында Кыргызстан менен Өзбекстан башчыларынын жолугушуусунда 5 көзөмөл өткөрүү пункттары жанданды. Сапардын жүрүшүндө транспорт жана энергетика тармагында маселелер да талкууланат. Эки мамлекет эл аралык транзиттик жүк ташууларды калыбына келтирүүгө кызыктар. Мында автобус жана авиа каттамдардын санын жогорулатуу маселеси да бар. Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилелери оңолуп жаңы нукка түшкөнү бул эки тараптуу утуш десек болот. Анткени Кыргыз элине дагы, Өзбек элине дагы кең кесири бири-биринин катышып, соода экономикалык тармакты кеңейтип, тууганчылык баягы карым-катнашты баягы бузбай каалаган маалда Өзбекстанга барып, каалаган маалда Кыргызстанга келип тургандык, жол ачылгандыгы бул өтө жакшы нерсе. Обоих наших народов. Белгилей кетсек, президент Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке болгон мамлекеттик сапары 5-6 октябрга белгиленген. Жолугушуунун жыйынтыгында коопсуздук, коргоо, экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү чөйрөсүндө чек арадагы райондордун ортосундагы макулдашуу болуп, дээрлик 15 документке кол коюлаары күтүлүүдө. Салабат Эркетаева, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек. Такого никогда не было. Почему?